Los Angeles. Aha, sizce? Detroit'ten. Hoş geldinizler Chicago. Assalamu alaikum, hoş geldiniz. Ушул Кыргыз комьюнити борборунун алдында ушул ачылышында турабыз. Андыктан бүгүнкү кечеге куш келиптирсиздер. Экинчиси биздин Аманбаев Бактыбек Абрашимович агабызды чакырабыз. Жана ошондой эле Чикаго шаарындагы дегиле Америка Кошмо Штаттарындагы эң алгачкы кыргыз алгачкы ушул Кыргыз Мадани борборундагы жигердүү ишмердүүлүктү аткарып келген биздин Умар байкебизди. Орчалар. Урматтуу туугандар, карысы бардын ырысы бар дейт. Ошол Чикаго шаарындагы биздин коомубуздагы аксакалдардын атынан биздин Токтор аксакалыбыз, Токтор байкебиз. Толчалар. Агайлар, эжекелер, карындаштар, инилер, бүгүн чындыгында биздин бардыгыбыз үчүн абдан сүйүнүчтүү, кубанычтуу, эстен кеткис, кайталангыс күн болуп атат деп айтсам жаңылышпайм. Кош майрам, кош бир жакшы ийгилик болуп атат. Биринчиси бул Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүнүн 30 жылдык мааракеси. Экинчиси мына Америка Кошмо Штаттарындагы жалпы кыргыздардын анчындагы Чикаго шаарында жашаган биздин мекендештердин салымы менен ачылган Кыргыз Мадани борборунун ачылышы. Биринчиден бардыгыңыздарды мен сиздерди Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдык майрамы менен чын дилимден, өзүмдүн атымдан, коллективдин атынан, Кыргыз мамлекетинин президенти Садыр Нуркожоевичтин атынан куттуктаганга уруксат этиңиздер. Экинчиден, урматтуу эжелер, сиздердин бардыгыңыздарды мына ушундай жакшынакай борбордун ачылышы менен куттуктайм. Анда эмесе катары коюп чыгып турабыз музыканын баштасында. Sürekli bayken, sürekli. Gidiyor kalkmadan. Sürekli kalkmadan. Mınage tuğanlar köpten kütkön münettir. Mına bugün Kırgız Madani borboru açılıp eң algaçkı konoklar kütülüydü. Anda mesela tuğanlar gelingizler, kadam taşlayыңыздар. Kırgızstan менен Amerika Кошмо Штаттарынын ортосундагы дипломатиялык байланыш 91-жыл 27 декабрда. Быйыл 30 жыл толуп атат агадагы. Бул болсо биздин ошол мезгилдеги тарыхтын бардыгы калгандай. Мыкты ишмери Гапар Айтиев атындагы эл аралык сыйлыктын лауреаты Алмазбек Самиджановдун сүрөт көргөзмөсүн сиздерге тартып Өзүн жаңадан истилмен тартылган сүрөттөр экен да. Бул сүрөтчүбүз өзү Америкада жашайт экен. Чикагода Çoğun kişiyle olupça. O der 10'dan öydeki, bular 5'ten öydeki, yaktan anan dörse söylüyorsun. Ancak gevre öyle olsun, ne için menki çok da belgelerin nemesi var da, anan dengeli var. Platinum, gold, sebebilisti yani, bronz gold. Yok, kanday болгон күндө дагы Бар немгеги бар. Бардыгын немгеги бар.
мен алақанды чаптым. Ал айкен ушундай көрөңүз. Абен колуңузду ырдаймын, абен четтегил карап турбаймын. Абен тигиши ырдаймын, анан кайра сизди тыңдаймын. Мен көрүндүк берейин, элге себебин айта кетейин. Кыргызстандын алгачкы ушул эл акыны дегени. Ал угуп бул жакта сүйүнүп баары турабыз. Мына ушундай сыйлыктын байкем ал 27-син алыңыз. Анан кийин баарын чогултуп Чикагода эле калыңыз. Буну сол чөнтөккө салыңыз. Сол чөнтөккө, сол чөнтөккө. Буну сол чөнтөккө салыңыз. Аз экен деп байкеси комплейн кылбай калыңыз. А бунусун оң жакка. Элдер тараза бул жакта. Эртеден бери карасам, ушул кейсиси эртеден бери карасам, кейсисиге ар тараптан белектер менен келишти. Белектерин калты, белектери баарына рахмат айтамын. Ушул эл акыны эгер менин айткан ырым бир жакса, ушул мындан кийин мен дагы акын болуп баштаймын. Болайım mobu joguragan Miki'ge жооп edip koyayım. Kırgızlar çoğulgan kesti bizge okşoş akınlardan ırdattı. Çılıp alıp aradan şunday halkırşıklar bulur. Seni жооп vermesem bolboytta biz gönlümdü bölüşüm. Gördüңөр bele tuğanlar Kırgız'ın maktan akını kagastı karap dönüşüm. Bende de kagaz karagan akındı birinci yolun görüşüm. Bunu özü göplerseniz çeşit okşoyt. Жүрөgü göplerseniz sezdi okşoyt. Sağın gövrek dollar saldele salmış olup mirigan almaştırıp gitti okşoyt. Kişine karap koyayın kança bir gün saldı eken akındın sözü bulak konuşunca жүрген mirigan $100 bergen uyatıp koy. Çöltözüme salayın. Esevin özün tavayın, kalgan katman kep bozum orduman ende barayın. Akın bolsun caninin, akındığın köp bolsun, asıldığın köp bolsun. Akın aytkan oyumuna, seni taptav akın kılayın, basa turgan jolmuna. Aldıdan eçen toymuna. Uşunday baykuş akınga batır akın bolsun dep, barınar bata verip koyun. Her bir stola 2'den болады atıyor. Az daha mı? Söz versin bulat kendine gider. Молодцы, молодцы. Ушун баарын артышыңар керекпи? Да? 650 адам тоё. 650 адамга, мынакей достор. Чикагодан жигиттер уштуп кызмат кылачат. Жакшы окуялар болуп кетти. Ошондо эң көп жардамды биз Америкадан алдык. Анын баардык отчетторго Facebookка чыгып мен да көрдүм. Силерге ошон үчүн чоң рахмат. Ошондой эле бул борборду ачууда буга чейин ушу элге кызмат кылып жүргөн жаныбыздагы ушу Улан мырза, улар жана башка жигиттер сыяктуу балдарга да чоң алкыш айткым келет. Булар эмгеги чоң. Ошондой эле Демир учурна жигиттер, Талгат Саңошон жигиттердин биякта кызматы бул борбордун ачылышынын артында чоңдогон көптөгөн мээнет бар экенин биз абдан жакшы түшүнүп атабыз. Силерге да чоң таазим кылабыз. Кыргызстандан ысык салат аргыңыздарга. Бул жакта жалпы Америкадагы ар кайсы штаттын өкүлдөрү отурасыздар. Жалпы негизде элим барысында кайрымдуу фондунун жалпы эмгек жамаатына атынан сиздерге терең ыраазычылык билдирип кетем. Анан мен айткан тилектерге кошулам. Издеген адам эмес, изделген адам эмес, изделген адам бол дейт. Ошо изделген адам болуш үчүн азыртан өсүп келаткан жаш муунга туура багыт берүү,
анын ичинен билимге болгон инвестиция өтө маанилүү болуп саналат. Ошондуктан бүгүнкү мына Кыргыз комьюнити центрдин борборун ачуу аземине салым кошкон ар бир мекендешибизге терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Анткени силерден кийин бул көчтү улай турган, бул чынжырдын бир тегерегин ала турган ошол өсүп келаткан жаш муун. Ал эми ошо тилин билбесе бул кайдагы маданият, кайдагы мамлекет дегенде, ошондуктан ошого сизди өбөлгө, жөрөлгө түзүп берип аткан ар бир мекендешибизге чын дилибизден терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Анан ар дайым айтып келебиз, алыста жүрсөңөр дагы жүрөгүңөр ар дайым Кыргызстан деп соғуп келет. Кайрымдуулук эле эмес, билим тармагы болсун, бизнес инвестициялар болсун, ар дайым кол алыш кылып келесиздер. Терең ыраазычылык, ошол эле Баткенде кайгылуу окуя болгондо мияктан катышкан өкүлдөр да келип отурат. Ар бир инсан сонун бир жүрөгүнөн чыккан баталарын беришти. Ошо аманаттарды мен ушу эл оозунда айтып коеюн. Анткени ал аманаттар бизге берилген, мен сиздерге жеткирип атам. Жаратканыбыз ыраазы болсун, жаратканыбыз алуучу эмес, берүүчү колдордон кылсын. Анан биз мияка келердин астында дагы баягы билесиздер, биз алып келе албай калдык. Эми границадын ичине оор болуп экен. Шоронун негиздөөчүсү Табылдагай менен да көп сапарга чыгып калганбыз. Ушунун эже, келинчеги жаңыл эже дагы атайын биз мияка келатат дегенде белектерин берип эле. Бул ушу баягы Султан Раев агабыз жазган Таке деген ошо Табылдагайдын китебине мындан да чоңу жазылып атат. Муну дагы мен ошо Кыргыз комьюнити центрге мякта 1-2 дана. Эмнеге? Анткени бул кыргыз тилинде жазылган. Эми баягы өсүп келаткан жаш муундар окусун деген ниетте. Анан бул баягы кичинекей Кыргызстан болсо да комьюнити центр мяктын жүрөгү да ошо Кыргызстан чагылдырган, кичинекей болсо дагы ошо жалпы биздин делегациянын атынан мындай шоколаддар атайын ошо жаңыл эжеден деп мен сиздерге. Бул жакта анан ошо желек, андан сырткары Түгөлбай Сыдыковдун Күлкү жана өмүр деген китебин сиздерге комьюнити центрге берип коебуз. Чоң рахмат. Ününü